Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Зомбулук көрсөтүлсө УКМК кеңселерине баргыла Камчыбек Ташиев кыз келиндерге кайрылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кадамжайдагы Баткен облусунда 23 жаштагы келиндин өлүмү боюнча уюн катып, социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кыз келиндерге кайрылды. Кадамжай районунда күйөөсүнүн токмогунан каза болгон 23 жаштагы келиндин тагдыры өтө аянычтуу болду. Урматтуу кыз келиндер, эгерде сиздерге зордук зомбулук көрсөтүлүп жатса, тез арада ар бир райондо жайгашкан УКМК кеңселерине кайрылыңыздар. Энелерди, аялдарды, кыз келиндерди сактап, коргоп жана жардам берүүгө милдеттүүбүз. Сени бар, үй бүлө бар мекенибиз болот деп жазган ал. Эсиңиздерге салсак, Баткен облусунун Кадамжай районунда муунтулган келиндин сөөгү көчөдөн табылып, кылмышка жолдошу шектелип кармалган. Милициянын маалыматына караганда, жубайлар уруша кеткенде күйөөсү аял муунтуп салган. Милиция текшере келгенде маркумдун мойнунан колдун издери аныкталган. Урматтуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Жогорку Кеңештин депутаты кыргыз тили боюнча тесттен эң жогорку упай алып рекорд койду. Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков кыргыз тили боюнча тестирлөөдөн эң жогорку упай алып рекорд жаратты. Бул тууралуу Ыйман Нуру парламенттик фракциясынын жыйынына катышкан Кыргыз тест мамлекеттик мекемесинин директору Батма Топоева Ставинская билдирди. Анын айтымында, ведомство 2021-жылдан бери жаңы программа боюнча тестирлөө жүргүзүп келет. Биз депутаттарга башкаларга үлгү болуп кыргыз тилинен тест тапшырып коюусун суранганбыз. Кадырбеков жаңы жыл алдында 90 депутаттын ичинен биринчилерден болуп тестти ийгиликтүү тапшырды, деди ал. Адис белгилегенде экзамен боюнча эң жогорку балл мурда 86,8 болчу. 2022-жылы эң жогорку упайды 91,6 Улукбек Абсаматов алса, 2023-жылы Кадырбеков рекордду жаңылады, 96,8 упай алып парламентарийге тесттен өткөндүгү тууралуу сертификат тапшырылды. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев конституциялык мыйзамга ылайык муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер, президент жана жогорку кеңештин депутаттары кыргыз тилин билүүгө милдеттүү экенин эске салды. Сокулукта жер мафиясын уюштурган деп 5 адам кармалды. Чүй облусунун Сокулук районунда жер мафиясын уюштурган делип 5 адам кармалганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, колго түшүрүлгөндөр Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматынын мурдагы кадастр ишканасынын жооптуу кызматкерлери жана гектарчылар. ЖНК 1972-жылы Ош облусунун Карагулжа районунда туулган гектарчылардын бири. Жер мафиясын жана коррупциялык схеманын уюштуруучусу. Чүй облусунун аймагында аффилиацияланган жактарга таризделген 300 гектардан ашык жерге ээлик кылат. ЖМЖ аттуу жаран 1975-жылы Нарын облусунун Актала районунда туулган гектарчылардын бири. ЖНК аттуу адамдын аффилиацияланган кишиси. ДМ 1981-жылы Чүй облусунун Сокулук районунда туулган жер ресурстары кызматынын мурдагы кадастр ишканасынын Сокулук филиалындагы жооптуу кызматкери. АБС 1972-жылы Чүй облусунун Сокулук районунда туулган жер ресурстары кызматынын Сокулук филиалындагы жооптуу кызматкери. ОАК 1965-жылы Чүй облусунун Алабүдүн районунда туулган жер ресурстары кызматынын Сокулук филиалындагы бөлүмдүн мурдагы башчысы. Кармалгандар УКМКнын убактылуу жайына киргизилген. Тергөөнүн жүрүшүндө бир катар кызмат адамдары Чүй облусунун Сокулук районундагы ВОСТ-2 участогунда жайгашкан 15 гектар жерди ЖНК аттуу гектарчынын адамдарына мыйзамсыз каттоого катыштыгы бар экени аныкталган. Бул 15 гектар жер жеке турак жай курулушу үчүн 300 участокко 4 сотуктан бөлүнгөн. Алардын ар бири орто эсеп менен $8,000 турат. Мындан тышкары жер мафиясын башкарган ЖНК Чүй облусунун аймагында аффилиацияланган жактар аркылуу 300 гектардан ашык жерге ээлик кылат. Бул 300 гектардын 100 гектары Сокулук району Баян Антоновка айыл аймагында, 300 гектары шаардын четиндеги Рухий Мурас конушунда жайгашкан. Анын орточо баасы $81 миллион, тагыраагы $7,449,500,000 сомго бааланган деп айтылат маалыматта. Жер мафиясын уюштургандар мамлекеттик жана жеке менчиктен жер тилкелерин мыйзамсыз алып, кийин аларды сатуу үчүн коррупциялык схема уюштурганы аныкталганы айтылды.
Жер ресурстары кызматынын Сокулук филиалындагы жооптуу кызматкерлери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошондой эле мамлекеттик жана жеке нотариустар сүйлөшүп алып жасалма документ берип, жеке турак жай куруу үчүн жер мафиясына аффилиацияланган жактардын пайдасына мамлекеттик актыларды чыгарышкан. ЖНК мыйзамсыз алынган жер тилкелерин эртерээк сатуу үчүн калктын социалдык жактан аял катмарын кызык тартууна акча төлөп, жер тилкелеринин укуктарды тез арада каттоого убада кылып, нааразычылык акцияларын уюштурган. Ушуга байланыштуу 2023-жылдын жаз жай мезгилинде андан акча алгандар өкмөттүн алдында массалык нааразычылык акцияларын өткөрүп, Сокулук районундагы ВОЗ-2 жерлерин трансформациялоону тездетүү талаптарын коюшкан деп айтылат маалыматта. Учурда ушул сыяктуу коррупциялык схемаларды ачууга багытталган тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Нурдан Орунтаев Ташов кыйын ишкер болсо элди алдабай үйлөрүн бүтүрмөк. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги KG Group компаниясынын лицензиясын кайра карап чыгат. Бул тууралуу мекеменин директору Нурдан Орунтаев түз эфирде билдирди. Анын айтымында курулуш компаниясынын жоопкерчиликсиздигинен жарандар алданып, чыгымга дуушар болушууда. Бүтпөгөн жана мыйзамсыз курулган үйлөрдүн маселеси эми карапайым элге жүктөлүп жатат. Ушундай ызы чуудан улам биз компаниянын лицензиясын кайра карап чыгууга аргасызбыз дейт ал. Нурдан Орунтаевдин маалыматында KG Group'тун Бишкек шаарындагы 9 турак жайынын 3-өө гана эксплуатацияга берилген. 5-өөндө элдер жашап жатат, бирок толук бүткөн эмес. Компаниянын жоопкерчиликсиздигинен жашоочулар электр жарыгына, сууга, акыны коммерциялык уюм катары кымбат төлөшөт. Элдин акчасын чогултуп, ишти аяктабай туруп эле көк беттенип элди киргизип салат. Компания үйдү куруп алып, анан документтерин толуктап баштайт, дейт директор. Нурдан Орунтаев компаниянын башчысы Имамидин Ташовдун акыркы билдирүүлөрүн сынга алды. Кыйын бизнесменмин, патриотмун дейт. Антип үйлөрүн бүтүрүп алып анан сүйлөсүн. Патриот болсо Көкчар айылында алган жер, бала бакча курбай үй салмак эле. Ал бул үчүн шаардагы бюджетине 52 миллион сом төлөп берди, дейт ал. Белгилей кете турсак, Имамидин Ташовго активист Лекмат Күрөнов менен бирге мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу аракети менен айып тагылып, издөө жарыяланды. Ассаламу алейкум туугандар, биздин катталуучулар, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Биз жаңы турга, экинчи турга старт берип турабыз туугандар. 1 саат алдыңкы видеону көрүп, кечеги утуучуларды көрүп алсаңыздар болот. Азыр мен экинчи турдун приздери менен тааныштырып кетейин туугандар. Бул оюнда Nexia 1 койдум, дагы биринчидегидей. Ошонун өзү да свет 2006-жылкы 1.5 объемдуу коробкалары механика, сонун машина туугандар. Утуп аласыздар, чөткү машина. Анан бул главныйды анан тааныштырам туугандар, обзору менен чогуу. Биздин 3-чү машинабыз Nexia 2. Көрүп турасыздар, алча свет деп коет. 2010 болуш керек жылы. Коробкалары жакшы, мотору да эч кандай проблема жок, таза, чөткү машина. Буну дагы 1 билет алып, 2 билет алып утуп алсаңыздар болот. Бул оюнга жакшы машиналар койдум деп ойлойм туугандар. Себеби акчасы дагы башкача болот, айтам туугандар. Эми бул ортодогу машинаны 210, уялбай мактасам болот. Уялбай мактасам болот. Объему 3.2 туугандар. Объему 3.2, жылы 99. Күчтүү машина 3.2, бензин, автомат туугандар. Өтө сонун машина, видео обзордон көрүп аласыздар. Буну дагы 1 билет, 2 билеттен утуп алсаңыздар болот. Кимдир бирөөгө пешенеңиздерге жазып турат туугандар. Анан бул оюнда бир өзгөчө призибиз бар. Ушул 4 телефонубуз бар. Мен азыр бир жакындатып көрсөтүп коеюн телефонду алып. Ушул телефон Galaxy A24. 2 жашыл светте, 2 кара светте. Либо жактан утсаңыз, доставкасын менен берип беребиз, таксиден тосуп аласыз. Ушул 4 телефонду кошуп койдук туугандар. Эми бул оюнга кантип катышам, кандай приз, нелер бар десеңиздер туугандар, бул оюн биринчи билеттин баасын айтып коеюн, 500 сом. 500 рубль болот туугандар. 500 рубль 500 сом болот дагы 2983 билет болот туугандар. 2980 общий билеттин количествосы 500 сомго 500 рубльге 127 приз бар туугандар. 3 машина, 4 телефон. 127 призди 500 сомго 500 рубльге билет алып, ушул приздерди утуп алсаңыздар болот. Азыр главный мерсин призини, призибиздин ички обзорун полный таанышып, общий машиналар менен тааныштырабыз туугандар. Билет алышка шашылыңыздар. Билет алыш описанияга номер жазып койдук. Российский номер +7 925 906 2704 кылсаңыздар, ушул номерге Сбербанк уланган. Ушул номерде WhatsApp бар. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер тез эле барат. Кыргызстан үчүн ушул видеого Мбанк коюп койдук, аягы 87. Бирок Мбанктан момент чекти жөнөтүңүздөр. Bir күндөн кийин чек келсе билет барбайт, акчаңыздар да кайтпайт. Момент сразу чек жөнөтүңүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача жазып коюңуздар. Болду, ийгилик, барыңыздарга билет алып ушул биздин машиналарды
Олимпиадага карай жол жаш балбан Асан Жанышев өлкө чемпиону болду. Кыргызстандык жаш балбан Асан Жанышев грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпиону болду. Өлкө биринчилиги 10-11 январда болуп өттү. 11 январда килем үстүнө чыккан Асан Жанышев 87 кг салмакта күч сынашты. Ал финалда өлкө чемпиону болуу үчүн Кыргызстандын таанымал балбандарынын бири Азат Салидинов менен беттешти. Жанышев атаандашын беттештин экинчи бөлүгүндө мөөнөтүнөн мурда жеңип алып, кармаш 11 эсебинде жыйынтыкталды. Эми өлкө чемпиону болгон Асан Жанышевда Париждеги Олимпиадага жолдомо берген лицензиялык мелдештерге катышуу мүмкүндүгү бар. Бирок белгилей кетсек, быйылкы мелдешке былтыр Кыргызстандын чемпионатын уткан Атабек Азизбеков катышкан жок. Мындан улам алдыда лицензиялык мелдештерге Асан Жанышев менен Атабек Азизбековдун кимиси катышары азырынча белгисиз. Бул маселени машыктыруучулар штабы чечет. Асан Жанышев 2005-жылы төрөлгөн учурда 18 гана жашта. Жаш экенине карабай, ал Акчол Махмудов, Жоломон Шаршембеков сыяктуу топ жарган балбан болоорун көрсөтүүдө. Былтыр Жанышев Бишкектеги мелдеште 23 жашка чейинки балбандар арасында Азия чемпиону 82 кг. Андан кийин 20 жашка чейинки балбандар арасында дүйнө чемпионатын болуу байгесин утуп. Элмир Бегманалиев эл баатыры наамын ыйгаруу сунушталды. Актаңда якын Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмир Бегманалиевге көз өткөндөн кийин эл баатыры наамын берүү сунушталды. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов жыйында билдирди. Эл өкүлү белгилегендей, Элмир Бегманалиев убагында бийликке сыңды бетке айтчу, анын орду акындардын арасында эле эмес, коомдогу инсандык орду дагы жогору дейт. Бетке айтып ырдап чыккан жигит болчу, эл артистин наамында оңой алган эмес. Анын кандай болгонун эл билет. Акынды Кыргыз эл баатырына сунуштайт элем, ушул маселени колдоп берсеңер деп кесиптештерине кайрылган. Белгилей кетсек, 17 январ Элмир Бегманалиевдин туулган күнү. Жыл сайын ушул күнү Актаңда акындын шакирттери эскерүү концертин уюштуруп келишет. Бирок бул жолу концертке Төкмөнүн айрым шакирттери катышпай турганы айтылды. Буга иш-чарага катыша турган жана концерттен четтетилдик деген тараптардын оюн укканбыз. Пакистандын министри Кыргызстанда окуган студенттердин медициналык билими начар болууда. Кыргызстандагы медициналык университеттерде билим алган пакистандык студенттер тийиштүү деңгээлде билим албай, Пакистанга келгенден кийин аттестациядан өтпөй калып жатышат. Бул тууралуу Пакистандын саламаттыкты сактоо министри Надим Ян билдирди. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, Исламабадда глобалдык саммит өттү. Анын алкагында эки өлкөнүн тармактык министрлери Алымкадыр Бейшеналиев менен Надим Ян жолуккан. Доктор Надим Ян Кыргызстандагы медициналык университеттерде билим алган пакистандык студенттер тийиштүү деңгээлде билим албай, Пакистанга келгенден кийин аттестациядан өтө албай жатканын билдирди. Бул маселени чечүү үчүн кызматташып биргелешкен күч-аракет жумшоого чакырды деп айтылат маалыматта. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиев медициналык жоштордун ишин текшерүүгө, ошондой эле зарыл болгон учурда мындай окуу жайлардын студенттерин алардын талабы боюнча башка окуу жайларына которууга даяр экендигин билдирген. Сулайман Тоого желин баштык буюмдарды алып чыгууга тыюу салынды. Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин аймагына желин баштыктарды жана буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынды. Бул туурасында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Мындай чечим Кыргыз Республикасынын аймагында полимерик пленкасын жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жана тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндөгү мыйзамдардын жоболорун эске алуу менен тарыхый маданий мурас объектилерин жана аларды сактоо зоналарын коргоо, натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Кабыл алынган чечимге байланыштуу музей комплексинин аймагындагы буга чейин желин бөтөлкөлөрдө суу, сундук пакеттердеги чипсы, кирешки, күн карма жана башка саткан жайлар жабылды. Ал эми күндүн ысыгына ылайык жаңы шарттарды уюштуруу маселеси жай мезгилине чейин чечилерин айтышат министрликтен. Караколат майданы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Караколат майданы толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ат спорту өнүктүрүлөт. Бул тууралуу президенттин Ысык көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Бүгүн Ысык көл облусунун башчысы Эмилбек Абдыкадыров саяпкерлер, көкбөрүчүлөр жана жылкы менен элек болгон жарандар менен жолугушуп, ат майданын өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Облус жетекчиси ипподромдун азыркы абалына тынчсыздануусун билдирип, анын реконструкциялоонун зарылдыгын белгиледи. Ипподром бир гана мелдеш өткөрүүчү жай эмес, туристтерди тартуучу жана аймактык туризмди өнүктүрүүгө салым кошкон маданий эс алуу борбор болушу абзел деп белгиледи өкүл. Жыйында саяпкерлер өз пикирлерин билдирип, сунуштарын айтышты. Өкмөт 2024-жылы өлкөдө 250 000 жумушчу орун түзүүнү көздөүүдө. 2024-жылы кеминде 250 000 жумушчу орун түзүлүшү керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин 2024-жылга карата эң маанилүү милдеттеринин бири. Жумуш орундарын түзүү 2024-жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүнүн бири болот. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик органдар менен өткөргөн жыйындагы жумушчу орундарды түзүү маселелерин талкуулоо учурунда билдирди.
Министрлер кабинетинин башчысы кирип келген жыл бардык жагынан бурулуш болушу керек деп белгиледи. Кечээ Садыр Жапаровдун президенти болгонуна 3 жыл болду. Бул убакыттын ичинде биз көп иштерди аткара алдык жана бул иштин жыйынтыгын көрүп жатабыз, деди ал. Жаңы өндүрүштөрдү түзүү, айыл чарба тармагын өнүктүрүү, жаңы тоо кен долбоорлорун ачуу, темир жол жана ири гидроэнергетикалык объектилердин курулушун баштоо 2024-жылга белгиленген тапшырмаларды жана максаттарды ишке ашууну тездетет. Жакын арада быйыл ишке кирүүгө тийиш болгон 100 ири өнөр жай объектисинин тизмеси бекитилет, деди Акылбек Жапаров. Ал ошондой эле учурда курулуш жана тигүү тармагында квалификациялуу жумушчу күчүнүн кескин жетишсиздигин кошумчалады. Көптөгөн тигүү ишканалары чет элдик жумушчу күчүн тартат жана тартууга аргасыз. Ошол эле учурда биздин жарандар өлкөнүн сыртында эмгек миграциясында жүрүшөт. Ошондуктан маселелердин бул кеңири чөйрөсү бардык мамлекеттик органдар үчүн приоритеттүү болушу керек деп баса белгиледи Акылбек Жапаров. Отурумдун аягында министрлер кабинетинин башчысы бир катар тапшырмаларды берди. Атап айтканда, улуттук статистикалык комитетке өлкөдөгү жумушсуздуктун деңгээлин эсептөө методологиясын кайра карап чыгуу, тиешелүү министрликтерге жана ведомстволорго квалификациялуу жумушчу күчүн тартуу механизмин сунуштоо жана 2024-жылга жумуш орундарын түзүү боюнча жол картасын даярдоо тапшырылды. Издөөдө жүргөн жана жол эрежесин одоно бузган унаалар аныкталууда. Кыргызстандын жолдорунда авто ураган стационардык программалык аппараттык комплекси иштеп жатат. Анын жардамы менен издөөдө жүргөн, каттоосу убактылуу токтотулган, айып пулдарын төлөбөгөн жана башка жол эрежесин одоно бузган автоунаалар аныкталууда. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Белгилей кетсек, 2023-жылы 20 авто ураган комплекси ишке киргизилген. Башкармалыктан кошумчалашкандай, учурда өлкө аймагында дагы кошумча 5 стационардык программалык аппараттык комплекс орнотулду.